Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Сыймык мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бизде биринчи жолу коноктос, канчалык биздин көрүүчүлөрүбүз бир топ суроолор менен кайрылса деле чакыра албай жүрөбүз. Мына бүгүн биринчи жолу бизде коноктос. Сыймык мырза, кайсыл жагынан баштайлы? Чыгармачыл жактанбы же саясаттанбы? Чыгармачыл иштерди сыйлап өз эркине коелучу, кандай суроо берели? Саламатсыздар, биринчиден чоң рахмат. Бүгүн атайын убакыт бөлүп бизге дагы кезек жеткенде сүйүнүп атам кабарлардан. Эми эркин тема кылалы, сиз каалагандай боло берсин. Эркин тема болсун, Бирок эми баягы саясатчы болбогондон кийин эми Кыргызстандын 100% эле саясатчы болуп калдык окшойт, бирок ырчыларынан бери эле. Анан ал темада деле эгер өзүм тишим өтө турган суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Жооп берүүгө даярсыз, Мына сиздин чыгармачыл жолдо келе атканыңызда менин билишимче бир 20 жылдан ашып калды, 25 жыл болуп калды. Ушул аралыкта сиздин деген көбүнчө ушул жанакы биздин күч органдарына колдонулуп турган ырларды көбүнчө жазып каласыз. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Же өзүңүздүн жана патриоттук сезимиңиз мененби, же болбосо ал жактан атайын буйрутмалар келеби? Жок, буйрутма деле болбойт. Мен ушу 99-жылы биринчи жолу ушул Баткен койгулаңында ошо жеринен барып биздин жокейлерге концерт койгондон баштап анан ушул темага кайрылууну туура көрдүм да. Бир топ чыгармалар жаралды. Алардын ыраазычылыгын уктук дегендей. Анан негизи чыгармачыл адам болгондо ар тараптуу болуш керек экен. Сөзсүз эле бир жалаң эле сүйдүм, күйдүм, секетпайлар эле эмес. Анан ушул бош турган темаларды дагы бизде азыр менин оюмча ошо балдар темасына дагы деги эле кайрыла элек. Ырчыларыбыздын бири дагы кайрыла элек да. Кийинки огончулар мурунку эскилердики бар. Анан ушул теманы дагы бир камтыган ырларды жаратсак деген ойлор бар. Буюрса эми кандай илхам муза келе турган болсо, чыгармачылыкта дагы да ушул биздин мекен сакчыларына аларды жарата беребиз деген ойдомун. Сөзсүз түрдө бул майрамына карата же бул бир куралдуу күчтөрдүн мынча жылдыгына карата деп эмес, кандай алардын бир алгылыктуу иштери боло турган болсо, бизди ыраазы кылып кыла турган болсо, ошого таасирленип ырлар жарала берип берсе. Мына сөзүңүзгө аралжы, сиз жогоруда айтып кеткендей, көп эле ырчылар ушул сүйүү жөнүндө ырларды көп жазышат. Анан өзүңүз билгендей сүйүү жөнүндө ырды эле жөн чыга бербейт да, сөз жок, илхом келиш керек, же болбосо бирөөнү сүйүш керек. Ошонун негизинде абдан күчтүү, жалындуу ырлар чыгат эмеспи? Буга бир негиз мына көз өтүп кеткен Элмирбек инибиздин ырлары ошончолук курч башкача. Сиздин ушул сүйүү жөнүндө көп ыр жазбаганыңызды коомчулукта айтып калышат. Башка ырчылар сыяктуу 2-ден 3-төн аял алып, же болбосо ажырашып ызы чолбой өзүнүн келинчегин абдан сүйөт. Өзүнүн келинчегин ушунчалык касиеттүү аял деп биринчи өзүнүн энесин сыйласа, андан кийин ушу келинчегин бардык жерде жакшы ойлорун айтат деп. Үй бүлөңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Эми мен өзү 11 бала төрөгөн баатыр эненин тарбиясын алдым. Андан сырткары дагы ушул чоң энем Раматылык Каныкей деген абдан аялдардын бир акылгөй, уус, сөз баккан мыкты инсан эле. 5 болгур чоң энем. Ошо кишинин колунда тарбияланып, эң биринчи ушул энеңерди сыйлагыла деп үйрөтчү да. Анан биз үйлөнгөндөн кийин дагы мындай деп айтчу эле. Адам өзүнүн кандай экенин башка адамдарга мамиле кыларын өзүнүн үй бүлөсүнө жасаган мамилесинен улам билиш керек дечи да. Сөзсүз түрдө биринчи иретте үй бүлөңөрдү сыйласаңар, анан башкага дагы мамиле кылганды үйрөнөсүңөр. Ошон үчүн үй бүлөнү кастарлагыла, биринчи орунга койгула деп. Анан менен апам дагы ушул 11 бала төрөп, өзү мугалим, баатыр эне. Анан чында бизде абдан чоң түйшүк менен чоңойт. Биринин артынан бири баягы 2 жаш, 1,5 жаш ортолору. Биз эс тарткан улуулары, кичүүлөргө көмөк көргөзүп, колго баш кылып чоңойдук. Анан ошо баланын чоңойтуунун, тарбиялоонун түйшүгүн жаш болсок апама ошол сезип калдык, түшүнүп калдык десем болот да. Баягы эненин кыйналганын, анан
ошондон улам мен жубайым эле баардык нерсени түртө салбай, анысы ал баягы 4 баланы тең кесарево менен төрөгөндүктөн баягы анын жан дүйнөсүн ар дайым түшүнөм. Эми бул эми сөзсүз эле баягы чыгармачылыкта сүйүү жөндөр жазып калса бирөөнү сүйүп калды деп түшүнбөш керек. Менде деле сүйүү чыгармалар толтура, ырдал электери да бар. Анан ар бирине эле баягы бирден адамга сүйүүнү арнай берсең да чыгармачылык ичинде болбой калат. Анда Менимче бектосуңуз сүйгөндө эле жазат болуш керек. Анан эми сүйүү өзү адамга бир эле жолу келет экен. Анан башкасы суктануу, жактыруу мисалы үчүн ошонун баардыгы мурунку сүйүү сезимди ойгото алат экен да. Мен өзүм баамда ушундай көрдүм. Анан эми сөзсүз түрдө жүрөк согуп тургандан кийин, көз көрүп, кулак угуп тургандан кийин адам баласы жок, мен ошо бир гана жипке тизген шурудайм, мен бул эмеден чыкпашым керек дей албайт экен. Себеп дегенде адам баласы болгондон кийин жактырат экенсиң, суктанат экенсиң, көзү суктансын деп бериптир. Анан ошол жүрөктүн кагышы дагы ошол көздүн көрүүсүнө экөө бири-бирин айкалышканда анан мурунку сүйүүнү ойгото алат экен да, кытыгылай алат экен. Анан ошол сезим чыгармачылыкка кичине болсо да учкун бере алат экен. Анан ошол тутанып отуруп, анан бир ыр жарылат экен. Мен ошо чыгармачылык баамымда мен мурун ойлочумун, ар бир чыгарманы жаратыш үчүн чын эле сүйүш керекпи? Анда эмне жүрөк калбыр болот го. Анда аял албаш керекпи? Үйлөнбөш керекпи? Балалык. Мен ушуларды ойлончу элем да. Анан азыр Көрсөм да эмес экен, баардыгын болголоп түшүндүм. Азырда эми чыгармачылыкка түшүнө элек нерселер абдан көп. Буюрса, анын баардыгын дагы келечекте кабарлар деген бир чоң дүйнөлүк аренага чыгып калганда түшүнүп калат болушум керек буюрса. Мындан келди сулуу серкелерди көргөндө анча-мынча кооздонуп ыр жазып койсо болот экен деген ойдо экенсиз да. Мына ушунча жылдан бери кыргыз эли билбеген бир чоң секретиңизди биз ачып алдык. Секретин баарын айтып алдыңыздар. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.